Интернетте эмне деген гана маалымат жок. Сиздин тасмаңыз Кыргыз парламентине көрсөтүлүп атат. Кыргыз парламенти көрүп атат. Бул мамлекеттин саясаты болуп атат. Ошондуктан анын ичинде мыйзамдын чегинде келген инохотода жүргөн чет жердин жарандары жүрөт. Алардын аброю, алардын бала чакасы жана башка деген дагы бар да. Ошон үчүн туура сын пикир. Экинчи санак боюнча бир сондай сунуш болуп атат, суроолор. Эми эчки теке деген бул кородой кой эмес. Ал миграция болот, ал ооруйт, ал башка жактарга жүрөт дегендей так сан аныктоо бүгүн дагы кыйын. Үчүнчүдөн комитетте дагы кенен талкуу болгон, анан Илбирстин мындай кормой базасы түгөп кетип аткан дегенге да кошулбаймын. Кудайга шүгүр бүгүн. Кудайга шүгүр, жашынакай тоо ташка чыксаңар бар. Маселе браконьерствода, бүгүнкү баш алма сатып аткан мергенчилердин курал жарагында, ок дарыда. Андан мына ошону профилактика катары токтоткон болсок, бул дагы таасир этет. Мыйзам өзү 3 статьядан экен. 2020 жылдын 1 январынан тартып ишке кирет деп атасыздар. Биз 2020 бюджеттин карап атабыз. Азыр бюджеттик кодексти алып келип атасыңар. Аңчылыктан түшкөн каражат 100% жергиликтүү бюджетке түшсүн деп атасыңар. Туурабы өкмөт? Каржы министринин орун басары. Алмаз Азимович, жооп бериңчи. Туура, Мирлан Исакбекович жана өзгөртүүлөр эгер күчүнө кирсе, толугу менен ал болсо республикалык бюджетке түшөт. Бирок болсо өкмөттүн анан укуктук нормативдик акты менен анан эрежелер бекитилет, кандай бөлүнөт. Рахмат. Мындайча айтканда, урматтуу депутаттар, аз акчабы, көп акчабы, бирок канча акча болсо дагы жергиликтүү бюджетке таасир этип аткандан кийин ат дагы өлбөш керек, араба дагы сынбаш керек деген принцип менен караганыңыз туура болот. Мораторийди киргизүү менен кароосуз калат. 10 секунд. Кароосуз калат ошол чарбанын бардыгы. Каалаган кирет, каалаган атат. Рахмат.